тергөөдөгү жаткан жигиттерибиз, кыздарыбыз дагы аргасыздан ачкачылык жарыялап атат да. Себеп тергөө жок, иликтөө жок, койгондо аматтары жок. Жөндөн жөн эле ушул жерде жатасың, профилактика кылып коебуз, эсиңе келтирип коебуз, кийинкиде ойлонуп коесуң. Бул деген мындай бир адамгерчиликсиз, мындай бир жапайы ыкмаларга салган учур Кыргызстандын 30 жыл деп кыйкырышат го ооздорун толтуруп, ошонун ичинде болгон эмес. Бирок тилекке каршы азыр ушундай болуп калды. Абдан өкүнүчтүү. Мен жанагы айтып атканым, мына карасаңыз, конституция боюнча, мыйзамдар боюнча Жогорку Кеңештин депутаты ар кандай жерлерге аскер бөлүктөрүнө чейин киргенге укугу бар. Биринчи күндөн баштап ошол кармалгандарга малум барып киргизилбейт. Уруксат берилбей жатабы сизге? Бербейт дагы. Себеп айтып атпаймынбы мен? Ошол мыйзам өзүнчө иштейт, түшүнүк өзүнчө. Башка депутаттар барып келип атышат го? Барып атат, алар кире берет. Мана мен баягы кыйноолорго каршы борбордун директору Бакыт мырза менен чогуу бардым. Силер кире бергиле, бирок малум барып кирбейт. Жетекчиликтен ушундай буйрук келди деп темирдей болуп турушуп киргизбейт. Кайран дүйнө деп айтканым ошол. Кайран өмүр. Кайран. Атаңдын көрү бул мындай бир мыйзам кор болгон, адамгерчилик улуу сапаттар кор болгон, тебеленген заман, бул не деген заман келди биздин башыбызга. Не деген өмүр, не деген жашоо, не деген түшүнүк, не деген баалуулуктар. Ушундан кийин дагы жашап атабыз деген болсо, мен кесиптештерге кайрылып айттым. Ушундай болуп жашай берелиби, кандай силер ыраазыңарбы ушуга деп, бирок көрөм азыр токтомду кандай кабыл алабыз.